Салам достор, бул Кино жолу каналы. Бүгүн мен сиздерге 1994-жылы чыккан Богатенький Ричи фильмин кыскача айтып берем. Жагдайы 70 миллиард долларга бааланган үй бүлөдө уул бала дүйнөгө келди. Бул балада каалаганынын баары болот. Чоңойгон сайын бала спортко кызыга баштайт. Көбүнчө бейсболго. Атасынын жумушу көп болсо да, баласына убакыт бөлүүнү унутпайт. Ричини чоңойгон сайын тек гана профессионал спортчулар машыктыруучу болду. 12 жаштагы Ричи бат чоңойду. Ал башка балдар сыяктуу көңүл көтөрүү, ойноо дегенди билбеди. Күндөрдүн бир күнү бала атасынын заводунун ачылышына сөз сүйлөөгө келет. Ал жумушчуларды мактап кетип калат. Тик учакта отуруп Ричи бейсбол ойноп жаткан балдарды көрөт. Ушул кезде бала достору жок экенин түшүнөт. Үйгө келип атасы Ричини мактайт. Андан кийин Ричи атасына белек берет. Ричинин атасы өзүнүн үй бүлөсүнө арнап тоо өздөрүнүн эстеликтерин жасатат. Үй бүлөсүндө Герберт аттуу жардамчысы бар. Ал Ричинин тартибин жана окуусун карайт. Кыскача айтканда, бала тарбиялоочу. Бүгүн Герберт Ричини профессор Кейдинин сабагына алып келди. Кейдинин ок теш албаган кийими жана алтындан жасалган уча турчу ары сыяктуу нерселери бар. Кечинде үйгө Ричинин атасынын колунда иштеген Лоренс Ван До конокко келет. Кечки тамактануу маалында Ричи Лоренсти көргүсү келбейт. Стөлдүн эң четинде олтурат. Апасына айткысы келгенин телефон менен айтат. Аңгемелешип отурган кезде Лоренс кайрымдуулук жасоону жана башка пайдасыз заводдорду ачып, акчаны корото бербөөнү сурайт. Ричард мында турган эч нерсе жок экенин айтат. Ага кошо ачылган заводдордун артынан көптөгөн кишилерге жумуш табылды. Аңгеменин ортосунда Галлын Гиммен келип, өзүнүн жаңыдан ойлоп тапкан затын көрсөттү. Бул зат кез келген кезде аудио жаза алат. Кыскасы, адаттагыдан өзгөчө курал. Лоренс негизинен өтө зулум адам. Ал Ричардтын акча байлыгын, компаниясын тартып алгысы келип жүрөт. Таң эрте Ричи көнүгүү жасоодон эринет. Ал сары чачтуу кызды көрүп өзүн өзү кармай албай калат. Герберт менен Ричи кызды кайталап көнүгүү жасашат. Көнүгүү жасап бүткөндөн кийин Ричи бетине чыккан угрини байкайт. Ал видео менен атасына чалып, бетиндеги угри тууралуу айтат. Атасы ак үйдө президенттин жанында отургандыктан кийин сүйлөшөбүз дейт. Ричард баласынын чоңоюп келатканына кубанычтуу. Ричи тек гана байдын балдары окуй турган мектепке келип, финанс тууралуу үйрөнөт. Ал классташтарына башка балдар сыяктуу көңүл көтөрөлү дейт. Бирок классташтарына бул нерсе кызык эмес. Rolls-Royce менен үйгө келе жаткан Ричи бардык жумуштарын четке таштап, карапайым балдар менен ойноону чечет. Ал өткөндө бейсбол ойноп жаткан балдарга келип, кошулсам болобу деп сурайт. Ал учурда балдар кымбат машина менен жүргөнүн көрүп, өзүнчө деп ойлошот. Ричи ондолордон коюп ойноону сунат. Жана Глория аттуу кыздын соккусун кайтарып баарын утуп алат. Утулган балдар соңку акчасын берип кетирүүнү чечишет. Ричи көңүлү түшүп, балдардын акчасын албай кетип калат. Британдык ханыш айым Ричард менен анын үй бүлөсүн конокко чакырат. Ричинин апасы баласынын көңүлү жок экенин көрүп, Герберттен сурайт. Не болгонун түшүнүп, Ричинин башка да балдар менен ойноо үчүн үйдө калтырууну чечет. Учардан мурун Лоренстин күзөтчүсү Фергюсон учакка бомба орнотот. Учуп баратып, Ричард кофе ичүү үчүн учактын рулун аялына берет. Ал шоколад издеп жатып бомбаны таап алат. Миллиардер бомбаны учактын терезесинен ыргытат. Ал учурда бомба ыргыткан кезде жарылат. Жарылган учак асмандан апатка учурады. Ричиге келе турган болсок, ага өткөндө бейсбол ойногон балдар келишет. Аларды Глория аттуу кыздын апасы Диана ээрчитип келген. Ричинин үйүндө балдарга керек болгон нерсенин баары бар. Балдар баскетбол ойноп, квадроцикл айдайт. Андан соң аттракционго түшүп көңүл көтөрүшөт. Түшкү тамактануу кезинде балдар Ричинин үйүндө жайгашкан Макдоналдска келишет. Горберт Диана менен таанышып, үйдү көрсөтүп жүрөт. Ойноп бүткөндөн кийин балдар үйгө кетүүнү чечишет. Балдардын бири Герберттен убада кылган $100 сурайт. Көрсө Герберт балдарды Ричи менен ойногон үчүн $100 төлөгөн экен. Муну билгенден кийин Ричинин көңүлү түшөт. Ричард менен анын аялын өлтүрүүнү Лоренс уюштурган экен. Ал компанияда Ричардтен кийинки башчы миллиарддаган акчага жана компаниянын баары өзүнө каларына абдан кубанычтуу. Бир кезде анын жардамчысы Фергюсон келип, Ричинин учакка отурбаганын айтат. Демек компания менен байлык баланын атына өтөт. Ричи ата-энесинин апаатка учраганын билип, аларды атайын компьютер менен издейт. Бирок ата-энесин тапкан жок. Ал аларды өлдү деп ойлойт. Ричард менен анын аялы жоголуп кеткендигине байланыштуу Лоренс убактылуу компаниянын башчысы болду. Ал эң биринчи пайдасыз заводдорду жаап таштайт. Глория Ричиге телефон чалып, жасагандар үчүн кечирим сурайт. Компания Ричинин атына өтөт. Ал бардыгын реттөө үчүн компаниясына келет. Жардамчысы Герберт жашына карабай каалаган нерсеңди жасасаң болот деп кеңеш берет. Ричард келе калып заводдорду жаппоону талап кылат. Жана да компанияда иштеген башчылардын акысын азайтат. Анын бул чечимине Лоренстен башкасынын баары колдошот. Ачуулуу Лоренс компаниянын бардыгын өзүнүн атына которуу үчүн укмуш план ойлоп тапты. Жайналыштардын биринде полиция кызматкери келип Гербертти кармап кетишти. Полициянын айтуусу боюнча анын бөлмөсүндө жарылуучу зат табылган. Бул Ричини жалгыз калтыруу үчүн Лоренстин атайын ойлоп тапканы. Гербертке жала жабылып, аны түрмөгө отургузуп таштайт. Лоренс учурдан пайдаланып, жалгыз калган Ричини өзүнүн карамагына алат. Лоренс баланы карап туруу үчүн үйгө толтура камераларды орнотот. Бул аркылуу баланын ар бир кыймылын аңдай алат.
Ричинин ата-энеси тирүү калыптыр. Алар суунун ортосунда аз гана тамак менен калышкан жана да куткарыла тургандыктарына ишенишет. Ричард жакын жерден чемодан көрүп, аны аңтарат. Ичинен электростора табып баласына белги берүү үчүн колдонууну чечти. Ричард бир аппарат кураштырып, баласына аздыр турган жеринин координатасын жиберет. Үйдөгү Голм Гимбен Лоренс менен Фергюсондун сүйлөшкөндөрүн угуп калып, бардыгын жазаган ушулар экенин билет. Гимбен уккандарын баарына Ричиге айтып, кез келген нерсени эрите турчу суюктук берет. Бул аркылуу түрмөдөн Гербертти алып чыгууга болот. Ричи эритүүчү суюктукту тиш пастасына жашырып, кат жазып жардамчысына берет. Катты окуган Герберт суюктукту пайдаланып түрмөдөн качып кетет. Ричи менен Герберт жолугуп, жашыруун Глориянын үйүнө келишет. Бала компьютер аркылуу ата-энесин издөөнү чечти. Ричи ата-энесинин тирүү экенин билди. Ал ата-энесинин каякта экенин караарда Фергюсон светти өчүрүп таштайт. Фергюсон Галымды кармап алып, Ричард менен аялынын тирүү жана кайда экенин Лоренске кабарлайт. Кечинде Ричи өткөндөгү досторун жыйнап, үйгө жашыруун кирип, ата-энесинин кайда экенин билүүнү чечти. Алар кароолчуну кулатып, үйгө кирип, Галымды бошоту. Ричи бөлмөгө кирип, ата-энесинин жакын жерде жүргөнүн көрөт. Көрсө, Лоренс аларды кармап алган болот жана туткун иретинде кармап отурган. Бир кезде Фергюсон балдарды кармап алып, клеткага камап коет. Муну сырттан аңдып турган Галым Фергюсонго жабышкак клей менен бетине жабат. Фергюсон тутканы басып, кокусоңдой турчу клетканы иштетип жиберет. Галым өзү да клейге жабышып калат. Ал Фергюсонду токтотуу үчүн алтын ары менен чабуул жасайт. Ары чыккан кезде Фергюсон тутканы сүзүп, кокусоңдоочу клетканы токтотот. Бул убакытта Лоренс Ричард менен анын аялын ээрчитип, сейфти ачууну талап кылат. Ричи болсо ата-энесин куткарууга келди. Лоренс сейфке кирип, анда көп алтын эмес, керек эмес нерселерди көрдү. Ричард акчасын сейфте эмес, банкта сактай турганын айтат. Лоренс ачууланып, Ричини атат. Ал эми балада ок өткөзбөй турчу кийим бар эле. Ричарддын үй бүлөсү сейфти жабып качышат. Ал кезде Лоренс да чыгууга үлгүрөт. Үй бүлө тоого чыгышат. Муну көргөн Фергюсон лазер менен атууну чечет. Ал кезде Герберт келип, аны уктата чабат. Герберт лазер аркылуу Лоренсти атып кулатат. Ричард биринчи жолу жумуштан адамды чыгарайын деп турат. Бул албетте Лоренс. Арадан бир нече ай өткөндөн соң, Ричи достору менен бирге бейсбол командасын курат. Бай, Ричи өтө таланттуу спортчу жана да жаркын келечеги бар. Бул убакытта Лоренс менен Фергюсон үйдүн айланасын тазалап, жазаларын өтөөдө. Ата-энеси Ричи үчүн абдан кубанычтуу, себеби андан да жакшы достору пайда болду. Фильм аяктады. Жакса лайк басып, комментарийге ушул видео тууралуу оюңузду жаза кетиңиз. Каналдан чыга турчу кийинки видеолорду өткөрүп албаш үчүн подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басканды унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.